жаралгансың денсаулык, асыл байлык алтын болуп кен болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен денсаулык. Кыргыз Өзбек университети медициналык колледждин гуманитардык сабактар бирикмесинин латын тили сабагынан видео сабак. Окутуучу Арапова Акмөр Дилмуратовна. Бүгүнкү сабагыбызды латын тилиндеги цитата менен баштайын деп чечтим. Vox audita litet, litera scripta mannet, кыргыз тилине которгонубузда уккан сөз учуп кетет, жазылган тамга калат демекчи. Саламатсыздарбы урматтуу студенттер? Жогоруда айтылган цитатадан келип чыгып, бүгүнкү темабызды тапканга аракет жасап көргүлө. Ооба, анда эмесе бүгүн силер менен биз рецепттин формасы жана структурасы, рецепттин латынча бөлүгү аталышындагы жаңы тема менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты рецепттин түзүлүшү жана формасын тааныштыруу, медициналык терминология боюнча сөздөрүн толуктоо, кесиптик ишмердүүлүктө алган билимди натыйжалуу колдонуу көндүмдөрүн калыптандыруу, логикалык ой жүгүртүүсүн жана оюн толук айтууну өөрчүтүү, студенттерди жаңы маалыматты кабыл алуу жана корутунду чыгаруу жөндөмүн өркүндөтүү, предметке болгон кызыгуусун, иш аракеттерине жоопкерчиликтүү мамиле жасоосун, адам өмүрүн жана досторун сыйлоону үйрөтүү. Теманын окутуунун натыйжасында студенттердин билиши керек рецепттин структурасын, рецепттин латынча бөлүгүн, рецепт жазууда колдонулуучу билдирүүлөрдү, маанилүү рецептик кыскартууларды студенттер жасай билиши керек. Рецепт жазуу боюнча тапшырмаларды толук аткаруу, рецептти латын тилинен орусчага, кыргызчага жана орус-кыргыз тилдеринен латынчага которууну, маанилүү рецептик кыскартууларды окуй билүүсү керек. Теманын окутуунун натыйжасында атайын орто кесиптик медициналык окуу жайлары үчүн бекитилген мамлекеттик стандарттагы 1, 3, 10 жалпы компетенцияларга ээ боло алышат. Рецепт бул жазуу жүзүндө таризделген дарыгердин дарыканага жана дары-дармектерди бейтапка анын колдонуунун ыкмасын көрсөтүү менен кайрылуусу. Рецепт атайын бланктарга жазылып, ал 9 бөлүктөн турат. Рецепттин структурасы 1 бөлүк. Инскрипсио, медициналык мекеменин аты жөнү жана коду. 2 бөлүгүбүз датум, рецепт жазылган дата. 3 бөлүгүбүз номен эгротти, бейтаптын аты жөнү. 4 бөлүк этас эгротти, бейтаптын жаш курагы. 5 бөлүк номен медици, дарыгердин аты жөнү. 6 бөлүгүбүз прескрипсио, дары-дармек каражаттарынын аталыштарын, өлчөмүн белгилөө. 7 бөлүгүбүз субскрипсио, дары-дармектердин формалары жана башка фармацевт үчүн көрсөтмөлөр. 8 бөлүгүбүз сигнатура, дары-дармектерди колдонуунун ыкмасы. Ал эми 9 бөлүгүбүз номен et sigillum personale medicae, дарыгердин колу жана өздүк мөөрү. Рецепттен талап кылынган 9 бөлүмүнүн ичинен 6, 7 бөлүктөрү жана 8 бөлүктүн 1 сөзү латын тилинде жазылат. Эми сиздер менен биз 6, 7, 8 бөлүктөргө кеңирээк токтолуп өтсөк. 6 бөлүк дары-дармектин аталышы жана алардын саны милдеттүү түрдө шарттуу рецепе кыскартуусунан башталат. Андан кийин дары-дармектердин аталыштарын, алардын өндүрүү үчүн зарыл болгон саны көрсөтүлгөн тизмесин камтыйт. Бул жерде 6 бөлүктөгү дары-дармек каражаттарынын аттарынын латынча жазылышындагы грамматикалык схемасы көрсөтүлгөн. 6 бөлүктөгү рецепт жазуусундагы төмөнкү эрежелерге көңүлүңүздөрдү бурууну сунуштайм. Ар бир дары каражаттарынын аталышы жаңы сап жана баш тамга менен жазылат. Ошондой эле саптын ортосунда дары-дармектин же өсүмдүктүн аталышы баш тамга менен жазылуусу абзел. Саны же болбосо дозасы оң тарапта көрсөтүлөт. Б.
ар бир дары каражаттарынын аталышы генетикалык жөндөмөсүндө турат. Анткени ал дозанын көрсөтүлүшүнө жараша болот. Дозаны туюндурган сөз айкашы аккузативдүү жөндөмөсүндө колдонулат. Каттуу жана чугурма заттар грамм жана миллиграмм, суюктуктар миллилитр, грамм же тамчы менен жазылат. В. Эгерде 2 же андан ашык дары-дармектер бир эле дозада катарынан берилсе, анда алардын саны акыркы дарынын аталышынан кийин бир гана жолу көрсөтүлөт. Цифралык көрсөткүчкө чейин АА шарттуу түрүндөгү кыскартуу жазылат. Г. Грамм жана граммдын бөлүктөрү ондук бөлчөктөрдө араб цифрасы менен туюндурулат. Тамчылар латын тилиндеги гутта сөзүнөн кийин рим цифрасында көрсөтүлөт. Д. Таасири, активдүүлүгү биологиялык бирдикте ченелген дары-дармек каражаттарын жазууда алардын саны араб цифрасында ондук, жүздүк, миңдик, миллиондук сандары менен көрсөтүлөт. Е. Даяр дары-дармек каражаттарын дозасын белгилебестен берүү учурларда алар стандарттуу болуп эсептелет. Дозасы көрсөтүлгөн бир ингредиент менен таблеткаларды дайындаса болот. 7 бөлүктө дарыгер дары-дармек каражаттарына кайсы фармацевтикалык операцияларды жасоо керектигин көрсөтөт. Аларга кандай форма берүүнү, канча дозада даярдоо керектигин жана дары-дармекти кандай идиштерде кадактоого көрсөтмөлөр берилет. Ал эми 8 бөлүгүбүздө дары-дармектерди колдонуу ыкмасы шарттуу эс кыскартуусу менен башталат. Бул бөлүктө дарыгер орус же бейтаптын эне тилинде дарыны кантип ичүү керектигин көрсөтөт. Дары-дармек каражаттарына рецепт жазуу эрежелери төмөндөгүдөй берилет. Эгерде бул эрежелер сакталбаса, рецепт жараксыз деп табылат. 1. Дары-дармек каражаттарын алууга, рецепттерди жазып берүүгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык саламаттыкты сактоо уюмдарынын дарыгерлерине, ошондой эле фельдшердик, акушердик пункттарынын башчыларына уруксат берилет. 2. Дары-дармек каражаттарына рецепттер эл аралык патенттелбеген аталышы менен латын тилинде так жана даана, сыя же шариктүү калемсап менен бланкты бардык каралган графаларды милдеттүү түрдө толтуруп жазылат. Дарыгердин колу жана өздүк мөөрү коюлат. Рецептти оңдоо киргизүүгө жол берилбейт. Дары-дармек каражаттарында эл аралык патенттелбеген аталышы жок учурда рецепт жазууда анын соодалык аталышы колдонууга жол берилет. 3. Дары-дармек каражатынын курамы, дары-дармек формасынын белгиси жана дары-дармек каражатын даярдап берүү жөнүндө рецепт латын тилинде жазылат. Рецептте латынча кыскартууларды пайдаланууга медициналык жана фармацевтик практикада кабыл алынган белгилөөлөр гана боюнча берилет. Аталышы боюнча жакын ингредиенттердин белгилерин кыскартууга жол берилбейт. Анткени кайсы дары-дармек каражаты жазылганга аныктоого мүмкүн болбой калат. Банги психотроптук, уулуу жана таасири күчтүү дары-дармек каражаттарынын аталышы рецепттин башында. Андан кийин калган бардык ингредиенттер жазылат. 4. Дары-дармек каражаттарын пайдалануу ыкмасы кыргыз же орус тилинде дозаны кабыл алуу жыштыгын, убактысын жана канча мезгилге чейин ичүүнү, ал эми тамак аш менен өз ара таасирде болуучу дары-дармек каражаттары үчүн тамак ичүүгө карата колдонуу убактысы белгиленет. Ичтен, белгилүү жана башка ушул сыяктуу жалпы көрсөтмөлөр менен чектөөлөр тыюу салынат. 5. Зарыл учурда бейтапка дары-дармек каражатынын шашылыш берүүдө рецепттик бланктын үстүнкү бөлүгүндө цито, тез же station дароо деген белгилер коюлат. Жогоруда айтылып өтүлгөндөй, рецептте
латынча кыскартууларды пайдаланууга медициналык жана фармацевтикалык практикада кабыл алынган белгилөөлөр көрсөтүлгөн. Бул кыскартууларды жадка алууңар абзел, анткени рецептте мыйзам түрүндө көрсөтүлгөн негизги кыскартуулар болуп эсептелет. Ошон үчүн кыскартууларды жадка алышыбыз шарт. Жаңы темабыз жөнүндө силерге тартуулоочу маалыматым ушулардан турат. Анда темабызды канчалык түшүнгөнүңөр тууралуу өз алдынча тест иштеп көрөлү. Тетрадыңарга өзүңөргө ыңгайлуу деп эсептеген формада тесттин жообун жазгыла. Мен 10 суроодон турган тесттин суроосу жана варианттары менен кошо окуп кетем. Силер жообун белгилегенге аракет жасап көргүлө. Рецепттеги ал деп туюндурулган сөздү которгула. А. Дары. Б. Реципите. В. Реципе. Г. Миссе. Экинчи сурообуз. Рецепттин 7-чи бөлүгү төмөндөгүлөрдү камтыйт. А. Дары-дармек каражатынын рецепти. Б. Дары дозасын, формасын фармацевтке башка багыттарды көрсөтүү. В. Дары-дармек каражатынын колдонуу ыкмасы. Г. Доктордун бейтапка кайрылуусу. Үчүнчү сурообуз. Рецептте кайсы латын тилинин жөндөмөлөрү колдонулат? А. Генетивус номинативус. Б. Дативус аккузативус. В. Аблятивус вокативус. Г. Генетивус аккузативус. Төртүнчү сурообуз. Рецепт канча бөлүктөн турат? А. 6 бөлүктөн. Б. 9 бөлүктөн. В. 7 бөлүктөн. Г. 8 бөлүктөн. Бешинчи сурообуз. Рецепттин 8-чи бөлүгү төмөндөгүлөрдү камтыйт. А. Дары-дармек каражатынын рецепти. Дары дозасын, формасын фармацевтке башка багыттарды көрсөтүү. Дары-дармек каражатын колдонуу ыкмасы. Докторго бейтапка болгон кайрылуусу. Алтынчы сурообуз. Рецептке анықтама бергиле. А. Жазуу жүзүндө таризделген дарыгердин дарыканага кайрылуусу. Б. Дарыгердин каты. В. Бейтаптын оорусу жөнүндө тарых баракчасы. Г. Фармацевттин түшүндүрмөсү. Жетинчи сурообуз. Рецепттин кайсы бөлүктөрү латын тилинде жазылат? А. 4-5 бөлүктөрү. Б. 5-6 бөлүктөрү. В. 6-7 жана 8 бөлүктүн биринчи сөзү. Г. 9-8 бөлүктөрү. 8-чи сурообуз. Рецептте колдонулуучу тамчы сөзүн латын тилине которгула. А. Гутта. Б. Сигна. В. Ампуле. Г. Тинктуре. 9-чу суроо. Рецептте дары-дармек каражаттарынын аттарынын жазылышы. А. Ар бири жаңы сапка чоң тамга менен. Б. Ар бири жаңы сапка кичинекей тамга менен. В. Бир сапка бардык дары-дармектерди жазуу. Г. Дарыгердин каалоосуна жараша жазуу. 10-чу сурообуз. Каттуу жана көкүм түрүндөгү заттардын өлчөмү кандай туюндурулат? А. Граммда. Б. Миллилитрде. В. Тамчыларда. Г. Еди өлчөмүндө. Тестти жакшы белгиледиңер деген үмүттөмүн. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жеткендигине байланыштуу үйгө тапшырмага кезек берели. Бул жерде мен 2 түрдүү тапшырма даярдап койгонмун. Биринчи тапшырмабыздын А вариантында латын тилинде рецепт жазылган. Ушул латын тилиндеги рецептти кыргыз жана орус тилдерине которобуз. Ал эми Б вариантында рецепт орус тилинде берилген. Ушул орус тилиндеги рецептти латын тилине которобуз. Экинчи тапшырмабыз маанилүү рецепттик кыскартууларды жадка алуу. Эгерде негизги кыскартууларды жадка албасак, рецептти
окуй албайбыз. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Жакшы күндөрдө жолугушканча деп каламын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.